Саламатсызбы, Шаршынбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына көптөн бери биздин көрүүчүлөр негизи эле Кыргызстан эли сизди ушул аренадан көрбөй калдык, интервью да бербей калды. Ушул өзүнүн ишканасы боюнча жолубузду негизи эле эмне менен алектенип атканы жөнүндө элге маалымат жетпей калды деген пикирлер айтылууда. Ошол боюнча коомчулукка азын-аулак оюңузду айтып кетсеңиз. Саламатсызбы? Мен негизи көп чет мамлекетте болом. Биринчиден Олимпийский комитеттин жумуштары боюнча, экинчиден бизнес боюнча инвесторлорду алып келип, жаңы технологияларды алып келейин деп. Ошо көбүнчө Кыргызстанда айына болсо бир 10 эле күн болом. Атак көбүнчө чет мамлекетте жүрөмүн да. Бул чет мамлекетке барып иш менен алектенүү бизге инвесторлорду тартуубу же өзүңүздүн жеке эле бизнесиңизге тиешелүү маселе? Чет мамлекеттен көп кишилер менен жолугасың да. Мен мага караштуу технологияларды изучать эткенден кийин башка инвесторлор чыгып калса, бизде мен эми Кыргызстанда көп эле бизнесмендерди тааныйм. Стараюсь, бизде да ушундай бизнес менен заниматься эткен балдар бар. Силерди тааныштырып коеюн деп, ошо стараюсь биздин бизнесмен менен чет мамлекеттеги ошол тармакта иштеген бизнести. То есть башкаларга эле стараюсь жардам бергенчи. Башкалар менен да бөлүшөсүз, э? Сиздин бүгүнкү жогорку кеңешке кайтып келип эл өкүлү болушуңуз. Ушул учурдан пайдаланып мандатыңыз менен куттуктап кетели, катарлаш эле. Ушу бир ай калганда эмнеге келди деген суроону баары сурап жатышат. Ошонун бир чоо жайын дагы айта кетсеңиз. Биринчиден бир ай эмес 6 ай. Экинчиден биздики партиянын ички правиласы боюнча очередиң келгенде депутат боло бересиң. Мен списокто 58-чи болчумун. Ошо менин очередим келип калыптыр. Мен буга чейин спорт менен бизнес менен заниматься этип политикага көп деле көңүл бурган эмесмин. Анан азыр могу коронавируска карата Олимпиада жылып кетти бир жылга. Ошон үчүн өзүм очередим келип калганда дагы депутаттыкка барайын деп чечтим. Жогоруда айтып кеттиңиз, мына карантин убагында, ушул вируска байланыштуу карантин убагында көп эле бизнесмендер жана башка жеке иш менен алектенгендер элге бир аз колунан келген жардам берип жатышты. Көбүнчө ошол Аю холдингдин атынан дагы берилген жардамдарды байкап калып жаттык. Негизи муну деген ошол канча санда берилди, же болбосо канча бир өлчөмдө берилди, ошол боюнча сизде маалымат барбы, же бул жөн эле өзү сиздин кызматкерлер эле сиздин тапшырмаңыз боюнча элге таратып жатышты? Биринчиден биз Аю Фарм деген компаниябыз бар. Ачканыбызга 2 жыл болгон. Анан антисептик чыгарабыз да. Могу коронавирус болгондо да антисептик чыгарганыбыз аябай жакшы болду. Бул негизги курал болуп жатты эл арасында. Анан Аю холдинг в основном легкая промышленность, тамак аш менен заниматься этет да. Анан башында биз границада турган пограничниктерге, милицияларга, анан врачтарга почти Кыргызстанда до сих пор эле продолжать этип атабыз. Кыргызстанда 40ка жакын больницаларга таратып бердик го дейм. Андан кийин акысыз таралып жатты, андан. Акысыз таралып жатты. Акысыз таралып жатты. Ал жерде больницага антисептик, май, макарон, ун таратып аттык. Анан көп айылдардан каттар түшө баштады бизге.
телевизорлордон көрүшкөнбү, биз больницаларга жардам берип атканыбызды көрүп, көп айылдардан, райондордон каттар келе баштады. Şu koronavirüste кейбир жана баары эле иштебей калышпады. Жардам берилет там. Тамак аштан деп анан негизи биз баягы майдага чыгарабыз. Анан макарон чыгарабыз. Ундан жасалган тамак аштарды. Май, макарон, чай, туз, ун ушундай болгон тиги баягы айылдарга тараттык. Азыркы күндө где-то 16 миллион сомго тараттык да. Анан дагы башка райондорго да кичинеден до сих пор продолжаем. Кара Балта шаарында атайын жеткинчектер окуган мектеп интернатыңыз бар экенин. Жок, ал меники эмес, ПТУнуку, ПТУ ал меники эмес. Жок, ошол жерде бир тоголук жетим 20 баланын тарбиялангандыгы жөнүндө мен маалымат уккам. Алар ошол жерде мектепке барып келип окушуп, бирок сиздердин карамагыңарда жашап, кийинип, тамак аш менен камсыз болуп, мектепти бүткөндөн кийин андан ары улантып ПТУда окушат деген маалымат уккам. Же бир башкача эле ошол жөнүндө өзүңүз кененирээк айтып берсеңиз. Детдомдон чыккан балдарды бир жагынан карасаң мамлекет туура эмес кылат. Детдомду бүткөндө эле тиги эшикке чыгарып коет экен. Же анын тууганы жок, же үйү жок. Анан биз ошо детдомдон чыккан балдарды ПТУ менен сүйлөшүп, мен азыр количествосын не помню, там канча бала кирген. Анан детдом менен сүйлөшүп, алардын жатаканасына, анан тиги за учебу, детдомдо өдүм, ПТУ менен сүйлөшүп, тиги алардын жатаканасына, анан кийин тиги окуусуна акча төлөп аттык. Негизи ПТУдан чыккан специалисттер жердин баарына керек да. Ал жерде электрик чыгат, поварлар чыгат, сварщиктер чыгат, плотниктер, каменщиктер чыгат. Азыркы убакытта аябай эле керектүү профессиялар. Анан биз ойлонуп, чем ПТУда 2 жыл жүргөндөн көрө баягы теориясы практикасы совмещать. ПТУда болгондо эле баягы детдомдон чыккан балдар мындай кичине ранимыйраак болот экен. Анан аларга деле общий эле внимание болот да, как бы индивидуальный занятие болбойт. Анан биз ойлоп, өзүбүз заводдордун жанына общежитияларды ачып, бизде баягы специалисттер иштейт да. Возрасттагы кишилер, там электрик болуп, сварщик болуп, каменщик болуп, плотник болуп, там сантехник болуп дегендейчи. Анан ошолорго эле кошуп берип атабыз там балдардычы. То есть ПТУга жөнөтпөй эле биздин общежитияда жашашат. Анан ученик кылып иштетип коебуз, допустим, сварщикке же электрикке. Биринчиден айлык алып турат. Экинчиден тиги как бы учители, получается, индивидуальный подход болот да, индивидуальный тарбиялап, мындай кыл, тигиндей кыл депчи. Өздөрү көрсөтүп, практика өздөрү көрсөтүп на практике. Теориясы практика совмещаем дегендей да. Бүгүн бизге жеткен маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанга белгилүү болгон элдин баары балдарын ошол жака окуткузу келген билимкана, билим борборунда дагы сиздин салымыңыз бар деген маалыматтар жетти эле. Бул боюнча пикириңиз кандай? Мен билимканада член попечительского совета. Ал жерде ошо билимкананы ачкан жигит Төлөн Тойчубаев, аябай кыйын патриот жигит. Аялы экөө ачкан, аялынын аты Элнура. Экөө тең аябай патриоты. Төлөндүкү основной бизнеси чет мамлекетте. Анан тапкан акчасынын баарына мектеп салып, Кыргызстанда тиги билим менен эле кыргыздар байыса болот деп. Көп нерсеге жетишсе болот, Көп нерсеге жетишсе болот. Анан кийин ошо тиги Төлөн жүздөй мектеп салам деп жүрөт. Анан экөөбүз көп жылдан бери доспуз. Анан мен ошо член попечительского совета билимканадамын. Анан мен дагы кичине салым кошоюн деп, талантлуу балдар, жакшы окуган балдарга грант берем да.
биздин айоо кайрымдуулук деген фонд бар. Ошо фонддон грант берип. Ал грант каржы менен чектелеби же чет мамлекеттерге окууга жиберүү же бир башка? Жок, жана билимканада окуган таланттуу балдар бар да, анан кийин баягы мектеп платный, анан кийин ошол жерде жана жакшы окуган балдарды анан тиги колунда как бы мүмкүнчүлүгү аз балдарды, мүмкүнчүлүгү аз балдарга ошо грант берилет да. грант берилет. Айоо кайрымдуулук фондунан. Шаршемек мырза, дагы бир айтыла кетчү нерсе, бул сиз түптөгөн, сиз бүгүнкү деңгээлге жеткирген Кыргызстан партиясы жөнүндө. Анткени сиз бизнесмен болгонуңузга карабай, биздин саясат менен аралашкан сөзсүз бир кадамдар бар. Анткени ал байкалып атат. Ал сиз түзгөн Кыргызстан партиясы десем болот. Сиз түзгөн Кыргызстан партиясы десем болот. Ошол партия жөнүндө дагы азын айта кетсеңиз. Мен эми өзүмдүн партиялаштарыма аябай чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Биринчиден, баягы ынтымак болгон жерде рызык бар деп коет го. Партиябыз аябай ынтымактуу, командабыз жакшы, бөлүнүп жарылган жокпуз. Кээ бир партиялар бөлүнүп кетип атышты. Биздики болсо баягы бир команда болуп, жакшы колубуздан келген жумушту аткарды балдар. Партиялаштарыбыз, командабыз да аябай жакшы. Ошо пользуясь случаем Кыргызстанда биздин партиялаштарга чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Бүгүнкү күндө эле ошол биримдикте эле, бир уч болуп эле, дагы деле ошол саясаттын жолунда чогуу баратасыздар, зек жаңылбайбыз. Мунун бир себеби вот сиздин партияңыздын бүгүнкү күндө төрагасы Канат Исаевдин бир аз кырсыктаса да, кайра келсе деле бир чогуу бардыгыңыздар ушу жакшы ишти алып бара жатканыңыздар буга бир күбө деп ойлойм. Бул партия келе жаткан чакырылышта барат. Чакырылышта жогорку кеңешке барат деген ойго кошуласыз. Туура, биз командабыз менен чогуу дагы жакшы тың жигиттерди, кыздарды алып эмки чакырылышка да барганга даярданып атабыз. Негизи мен бир комментарийлерди да окуп калам, же болбосо чогулган жерлерде айтып калам. Ушу бизнесмендердин арасынан көбүнчө ошол балдарга көңүл буруу, же болбосо жокторго жардам берүү, же болбосо бир кесиби болбосо да жумушка алып, ошолордун бир үй бүлөсүнө кам көрүү боюнча ушул Айо холдинг компаниясында көбүнчө басым жасалат деп айтылат экен. Сиздин бүгүнкү ошо боорукерлигиңиз, жанагындай бир алыстарга жардам бергиңиз келгени, бул сиздин багып чоңойткон апаңыздан алган тарбияңыз деп айтылат. Бул жөнүндө бир интервьюңузда өзүңүз да айтып кеттиңиз эле. Ошол боюнча кыскача айтып берсеңиз. Эми баягы как бы көп айтат да. Жардам бергендерин көп билинбейт. Апам айткан, баягы жакшылык кылсаң айтпа дегендейчи. Мен не стараюсь пиариться. Ошон үчүн көп телевиденияда чыкпайм. Өзүм дагы барып таратпайм. Бул ошол жанакы апаңыздын бир миңдеген жакшы бир кемеңгер ойлорунун бири ушул бербе, берсең аны айтпа деген бир жакшы сөзү калган экен сизден. Сизге эле бүгүн айтып берип атам по секрету. Чоң рахмат сизге. Бул эл өкүлдүк ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анткени жанагы эмнени чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дегендей, бул эл өкүлдүк ишти алып баруу сиз үчүн жаңылык же болбосо бир жаңы жумуш эмес. Бул жерде сиз мурда да эл өкүлү болуп кеткенсиз. Мүмкүн ошол сиздей элдин камын көп ойлогон, Кыргызстандын эртеңкисин ойлогон адамдар көбүрөөк эл өкүлү болсо, чындап эле Кыргызстан бүгүнкү абалдан чыгып кетебиз. Маегиңизге чоң рахмат.